Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен нан кебаб даярдайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эң алгач эле идишке 400 мл жылуу суу куябыз. 1 чай кашык туз, жарым чай кашык кумшекер жакшылап аралаштырып, суусуна сиңип кетиш үчүн. Андан соң 10 грамм дрож кошуп аралаштырабыз. 100 мл өсүмдүк майын кошуп дагы аралаштырып, 650-700 грамм унду кошуп, жумшак камыр жасайбыз. Аз-аздан кошуңуздар, каттык болуп калышы мүмкүн. Даяр болгон камырыбызды 1,5-2 саатка тыныктырабыз. 1 килодой этти орточо майдалыкта турайбыз. Бир чоң пияз, сковородкага 80 мл өсүмдүк майын куюп, этти салып бышырабыз. 30-40 мүнөткө дымдайбыз. Жана туура калган пиязды кошуп, анда кууруйбуз. 1 чай кашыктан туз, мурч. Өзүңүздөрдүн каалооңуздарга карап чеснок кошуңуздар, зире кошсоңуздар болот. 2 аш кашык соевый соус кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Мына бышып даяр болду. Эми 2 пиязды жуук акырып турайбыз. Аны идишке салып, үстүнө кайнаган сууну куябыз. Көкчөптөр үстүнө кошобуз. Биз пиязды суусунан сыгып ажыратып алдык. 1 чай кашык уксус кошуп, баарын аралаштырдым. Мына камырыбыз көп чыкты. Аны бөлүкчөлөргө бөлөбүз, баарын тең кылып. Үстүн жаап 15 мүнөткө тыныктырып алдым, жакшы жайылсын деп. Камырдын үстүнө жумуртканы сүртүп чыгабыз. Кара сейдана 180 градуста 25-30 мүнөттө бышырдым. Бышып чыкты. Ортосун бөлөбүз. Жумшак болду. Булочкабыз. Мына биздин үй шартында даярдаган нан кебаб даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Аябай даамдуу, тоюмдуу сунуштайм. Каналыбызга катталыңыздар. Саламатта калыңыздар.